Бүгүнкү күндө биздин Барпы айыл өкмөтүндө өтө кубанычтуу күн. Бул күнү Барпы айыл аймагынын жашоочулары өзгөчө кубанып турушат. Анткени соңку 30 жылдан ашуун убакыттан бери тургундар сайдан аккан суу менен кудуктардагы суудан пайдаланып келишкен. Натыйжада аймакта жугуштуу оорулардагы күч алган кездер катталган. Мындан улам таза суу маселесин чечүү башкы орунда болчу. Эми болсо ал максаттар ишке ашты. Ушуларды жаксап берип бардыгын алып келгендери эл ыраазы, биз ыраазы. Мындан ардагы түбөлүктүү таза суу ичкендерге биз ыраазы болобуз. Рахмат сиздерге. Ошолорго бардыгына тынччылык, аманчылык болсун. Аталган айыл аймактагы Төбөй, Жарыштак жана Беш Мойнок деген 3 айылга суу жеткирилди. Таза суу маселеси Арис программасынын айылды суу менен камсыздоону жана санитарияны жакшыртуу долбоору аркылуу ишке ашып, жалпы 149 миллион сом акча каражаты жумшалды. Бул долбоор Ислам өнүктүрүү банкы аркылуу каржыланып, Кыргыз Республикасынын кабинеттер министрлиги тарабынан кошумча каржылоо боюнча анан Арис тарабынан ишке ашырылып жатат. Азыркы күндө 23 миллион доллар бөлүнгөн. Азыркы күндө 12 айылда курулуш жумуштары бүтүрүлдү. 12 айылда жакында буюрса бүтөт жумуштары. Ушул Барпы айыл өкмөтүнүн Беш Мойнок, Төбө, Жарыштак айылдарында 6600 киши буюрса таза суу менен камсыз болуп жатат. Халктын муктаждыктарын чечүүнү өкмөт колго алып келүүдө. Жалал-Абад облусунун аймагында 443 айыл бар болсо, алардын ичинен быйылкы жылда суга муктаж болгон 54 айылга таза суу чыгаруу пландалган. Ал эми 2023 жылда 58 айылга суу чыгарылмакчы. Акыркы жылдары Кудайга шүгүр көптөгөн жакшы иштер жүрүп жатат. Бир эле суу эмес, ошол эле учурда мектептерибиз, жолдорубуз, билесиздер, мына Барпыда эле 1-2 жылда канча мектепти бүтүрдүк, канчасын дагы баштап атабыз, куруп атат. Донорлору менен республикалык бюджеттен, жергиликтүү бюджеттен аракеттер жүрүп атат. 3 айылды камсыздап жаткан таза суу 1150 кожолукту камсыздады. Заман талабына жараша ар бир үйгө эсептегичтер орнотулуп, бирдиктүү тариф дагы бекитилип берилди. Нара Жапарова, Баяман Тургуналиев, Сузак району.